Вон. Ага. Дымит. 17 майда Россиянын Химки жана Мытыш шаарларында массалык дрон чабуулу жасалды. 17 майдын таңында Орусиянын аймактарынын үстүнөн 556 дрон атып түшүрүлдү деп билдирди Коргоо министрлиги. Бирок айрым дрондор турак үйлөргө түштү. Москва облусуна МБПЛА чабуулунан кийин 3 адам каза болуп, дагы 5 жаракат алды деп билдирди губернатор Андрей Воробьев. Мытыш шаарында курулуп жаткан үйгө дрондун сыныктары тийип, 2 эркек киши каза болгон. Химкиде дрон жеке үйгө тийип, бир аял каза тапкан. Дагы бир адам урандылардын алдында калууда. Мындан тышкары Истра округунда көп кабаттуу үй жана 6 жеке турак жай жабыркаган. Алдын ала маалымат боюнча 4 адам жаракат алган. Красногорск шаарында МБПЛА көп кабаттуу үйгө тийип, бир нече батарея бузулган. Бирок жабыркагандар жок. Баняга чогулуп атышыптыр. Баняга оруп келейин десем, сен жибербейсиң да. Сен сурансаң жөнөтө. Баняга достору менен баруу үчүн жубайынан суранган мырза элди күлкүгө салды. Интернетте баняга баруу үчүн жубайынан суранган мырза талкууга түштү. Көпчүлүгү тамашалуу видео катары кабыл алса, айрымдары эркек адам аялдан сурануусу туура эмес деп сынга алышууда. Эмне нерседен жок элек? Жок болсо жок да. Эмне болду? Балдар баняга чогулуп атышыптыр. Баняга оруп келейин десем, сен жибербейсиң да. Сен сурансаң жөнөтөмбү же сурамасаң деле мен актан билейин. Жердин шармамытмын сага. Кайсы корот экенсиңер? С легким паром деген баня бар го, ошо корот. Анан? Ошо 3-4 саат отуруп барып келейин, да. Макул, барсаң барып кел. Келе жатканда садиктен балдарды ала кел. Акча бересиңби? Акча? Акчаны эмне кыласың? Эмне кереги бар акчанын? Мындай жеп бүчүп калсакчы. Сен баня барасыңбы же кафеге барасыңбы? Садиктен келатканда деле балдар бирдеке сурайт да. Акчам жок деп отурам. Макул, 1000 сом берем, жетеби? 1000 сом? Эмне жетмей эле 1000 сом? Анан канча? 5000 сом бер. Камырды эмне бекер жайып атат деп атасың. Макул, аны нормальный жай. Эми кылып которуп коем. Жетеби? Макул. Эй, характерин көрсөтпө мага. Барбай калып жүрбө. Макул. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Жол эрежесин бузган той кортежинин айдоочуларына 105 000 сом айып салынды. Баткен облусунда жол эрежесин одоно бузган той кортежиндеги айдоочулар жоопкерчиликке тартылды. Жакшы эле, браттар. Бишкекте 17 жаштагы студент кызды автобус сүзүп кетти. Кайгоол милициясы Кырсык кечи Абдрахманов көчөсүндө болгонун билдирди. Кыз жөө адамдарга ылайыкталбаган жерден өтүп баратканы айтылды. Студент жаракат алып ооруканада экени кошумчаланды. Унадан белин чыгарып видеого тартышып, Чоңкурчактын жолунда уландар жүрүп бараткан машинанын терезелеринен белин эчегин чыгарып алып жаратылышты видеого тартышкан. Соц тармак колдонуучулары алар коопсуздук эрежелерин одоно бузганын айтып сынга алышты. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден
ошо 10 000 доллар акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.